по поводу бойкота. Я никого не хотел обидеть. Я никого не хотел спровоцировать, потому что я эту информацию увидел и думал, что это вы планируете бойкот. Ребята, если это правда или неправда, напишите об этом, киргизы. Вот. Соответственно, даже если это был фейк, я в любом случае это поддерживаю. И я к этому призывал ранее в своих предыдущих роликах. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу агылар, инилер, достор, баарыңыздарга Алланын тынчтыгы, саламы, ырайымы, берекеси болсун. Бойкот боюнча 21-22 күнү келиңиздер, мүмкүн болсо баарыңыздар ушул СМСтерди, ушул голосторду башка группаларга таратып, ушул 21-22 күнү баарыбыз ушул бойкотту колдоп берели. Ассаламу алейкум, Азат 91. Бул бойкотту токтоткула, токчулукту кой көтөрүптүр деген. Ассаламу алейкум мекендештер, такси жамааты кандайсыздар? Бойкот темасы өтө актуальный болуп кетти. Баардыгы эле өз пикирин айтып, группаларда ызычуу. Этият болуңуздар, достор. Ар бир запистин аркасынан не то сүйлөп койсоңор, же бир улут жөнүндө, же бир кайсы бир нерсе жөнүндө туура эмес жазып же сүйлөп кое турган болсоңор, өзүңөргө минус болуп калат да. Ошол жагынан ойлогула. Анан болбой турган нерсени, натыйжасы жок нерсеге аракет кылбаш керек да, негизичи, дүрбөлөңгө салыпчы. Анан бунун артынан бизге минус болуп калышы мүмкүн. Ошо жактарын, жаман жактарын, жакшы жактарын ойлош керек биринчи очередчи. Ошондуктан достор, миң бойкот кылып ишке чыкпай койсоңор деле, бул Москвада иш токтоп калып, такси, Яндекс банкрот болуп, ценалар көтөрбөйт достор. Кыйын нерсе да бул нерсечи. Мисалы, 1-2 жылбы, 3 жыл мурда эми ушундай бойкот болгон, бирок эчтеке деле өзгөрбөгөн. Чынын айткандачы, эси өзгөргөн болсо комментарий жазгыла. Андан сырткары бир Москвада мигрант болуп иштеп жүрөбүз да достор, бирөөнүн жеринде, ошого ушул жердин мыйзамдарына, ушул жердин чыгарган тартиптерине бардыгына биз көнүшүбүз керек да, туугандар. Мисалы 2 күн, 3 күн ишке таштадык, иш таштады да, эми таксилер чыкпады. Анда эмне 10 000 такси чыкпайттыр достор. Москвада 80 000, 90 000 таксист бар. Ошонун бир 10 000 чыкпаса, калганы баары иш кыла берет да. Кыскасы эчтеке өзгөрбөйт да, мындай. Чыныгы жактан, чыныгы көз караштан карап көрсөңөр, ойлонупчу. Чынында эчтеке өзгөрбөйт. Мейли эми өзгөрүш болду дейли, кефти өчүрүп койду Яндекс. Кефти жакты кайра. Ушу ишке чыксын таксистер. Кефти жакты да бир 3 күн кайра коэффициенти жакшылып, ценалары көтөрүп 3 күн кылып койду дагы. 3 күндөн кийин кайра эле өзүнүн системасына салып коет да. Эгерде бул чоң компания. Мисалы Кыргызстанда дагы Яндексти жок кылабыз, башка биздин өзүбүздүн парктарды колдойбуз деп бир Яндекс Бишкекке киргенде айткан болчу. Бирок туугандар, натыйжасы жок болду. Яндекс по-любому вируска окшоп алды Кыргызстандычы. Ошондуктан достор, бул чоң компания, билбейм достор, натыйжасы жок нерсени көрсөтүп, давай деп атып, өзүбүз жаман көрсөтүп, өзүбүз дагы бир запреттерди ашырып албайлы деп чыгарып атам да бул видеороликти. Ким кандай түшүнөт, ал өзүнүн баягы ой пикири, өзүнүн акылына жараша түшүнөт. Лично мага бул нерсе туура эмес го дейм. Достор, жаман комментарий жазсаңар, жазбасаңар, акыйкатты моюнга алган деле туура да. Негизи мындай карап көрсөң, бул нерсе бойкоттон эчтеке өзгөрбөйт тургандай, өзгөрбөйт деле негизичи. Ошондуктан бир аз өзгө минус болуп калабы деп ойлойм да. Ким кандай ойлойт, өзүңөрдүн ой пикириңерди жазгыла достор. Ошондой бир нерсеге ызычуу кылып эле, бир топтун аркасынан же бирөө сүйлөп койсо, ошонун артынан давай деп кетиш деле өзү негизи туура эмес. Эгерде ошол адамды бирөө милицияга кармап кетсе, анын артынан эч ким барбайт да. Мисалы үчүн бир адам жазышты алды, ойлонуп жазыңыздар достор. Бүтөн жерде, бүтөн элде жүрөбүз. Ушул жердин мыйзамдарына, ушул жердин тартиптерине көнүп иштегенди үйрөнөлү. Анан сабыр кылайлы достор, иншалла жакшы дуа кылайлы, жакшы нерсе өзгөрөр. Мекендештер, ушу видеороликтин түгүнө комментарий өзүңөрдүн ой пикириңерди жазгыла. Видеороликти кошумча таратып койсоңор деле боло берет. Бул видеоролик өзүмдүн жеке оюм болду, туугандар. Ошол. Бир жерде сөгүп, вайна кылыштын кереги жок. Рахмат жок. Достор, жумуш вообще слабый болду. Эми жакшы. Оу. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсың? Таксометр аркылуу ким? Эле көрсөтпөй эле койбойсуң мен. Сен ошонун баарын көргүзүп эле мына пешком калып атасың, жумуш жок вообще. Коэффициент. Братан.
Умар, салам алейкум. Бұның бар тамаша, тамашалап атабыз. Кыргыз болгондон кийин бирдикте, биримдикте болуш керек. Москвада мына Киргизия деген торговый центрдин жанында да турабыз. Бул жерде кыргыз кинотеатр ачылган. Кирип кино көрүп кеттик. Метро Новогиреевден 1 минуталык пешком бассаң эле кинотеатр. Да, сүйлөп койбойм, брат. Жок, сен айтасың. Нет. Братан, атайын чакырды эле. Жаңы кыргыз кинотеатры ачылып тур, ушул жерге. Могу жерде парковкасы кенен экен, таксистерге именно. Бесплатный. Метрода ушул жерде экен. Метродон да келсеңер болот, машинага менен келип ушул жерге коюп бесплатный. Бул жакта кинотеатр бар экен. Ушул жака кирип кино көрсөңөр болот. Күндүзгү сеанстар болгону 300 рубль. Ошол.